Ашкарик. Мен жаттан бери менет кылып күн ысыкта могу терип аткандарыма сен жеп атасың ба? Тармал байке, эмнеге кара өрүк деп коюшат? Өңү кара болсо кара дешет да. Бас, көп алаксытпай териш, тер. Бул. Тармал байке, дарбыз деген жерде өсөбү же бакта өсөбү? Ал деген чоң да. Элестетсиз бакта өссө. Мен башыма түшүп кетсе. Жок. Ачкарик, дана мадыра башсың да сен. Ушу күнгө чейин дарбыздын каякта өсөрүн билбейсиң бе? А балким досторубуз билет. Сурап көрөлүбү? Нурболот! Салам, дарбыз жерде өсөбү же бактабы? Жерде? На земле. Почему так думаешь? Потому что это же семечко, ее на землю садят же, а не на дерево. Где растет арбуз? На дереве или на земле? На земле, конечно же. Почему так думаешь? Ну, потому что арбуз это как бы фрукт и растение. Он растет на земле. Дарбыз кайда өсөт? Жердеби же бактабы? Жерде. Эмнеге? Анткени ал семейство тыквенный на земле растет, типа. Вот сперва типа будет типа этого травы, а потом дальше цветок, а после цветка дальше будет размножение пчелами, а после размножения пчел женские цветки будут давать плоды. Жерде? Эмнеге? Жер жемиште. Дарбыз жерде өсөбү же бактарактабы? Жерде? Эмнеге? Жерде өскөнү да. Жерде. Дарбыз жерде өсөбү же бактабы? Жерде. Дарбыз жерде өсөбү же бактабы? Жерде өсөт. Эмнеге? Анткени анын дальняги жерге тигилет да. Ушунун баары дарбызбы? Же арасында коондор да барбы? Баса Тармал байке, коондор кантип өсүшөт? Эмне эле болтасың сен? Кара өрүк, дарбыз, коон деп. Коон деле могу дарбыздай болуп, жалбырактары мынтип чыгып, гүлдөп, жерде өсөт да. Баса Тармал байке, дарбыздар канча убакытта бышат? Дарбызды деген май-июнь айларында отургузуп, температурасы 23-25 градуста, ал эми түнкүсүн 12-13 градуста болушу керек. Негизи дарбызды өстүрүүдө чоң эмгек талап кылынат. Мисал көрдүңбү? Дарбыз деген мондай эле кымындай болуп туруп, андан кийин чоң дарбыз болот. Бул дагы чоң эмес, мындан да чоң дарбыздар бар. Тармал байке, шунча кыйынчылык менен өстүргөн дарбызды биз бир отуруп эле жеп салабыз? Оода, ошон үчүн могу чоң эмгекти баалап, сен шашпай отуруп алып, дарбызды 3-4 күн же. Макулбу? Тармал байке, токтосоңуз. Дарбызды биз жөн эле жей беребиз го. Андан бир нерсе жасаса болобу? Дарбыздын жегендичи мен деген меса үйрөтөм да, анын толтура ыкмалары бар. Алардын бирич мага тым эле жагат да, мындай оозума даамы келип атат да. Бас көрсөтпөймбү? Жүрү. Тармал байке, бара бериңиз, мен дарбыз жеп анан барам, макул. Нурболот! Мынакей достор, биз өзүбүздүн сүйүктүү лабораториябызга келдик дагы. Жана эң алгач биз сары, кара жана розовый кызга салам жолдойбуз. Тармал байке, эмне эле деп жатасыз? Не деп атам? Жана сенин чоң апаңдын курбусунун, сиңдисинин баласынын досуна салам жолдоп атпайсызбы? Кечке эле айта бербей, баштайлы. Бүгүн эмне кылабыз? Мен сабак ичи дейсиң ба сен? Баштайлы. Биз алгач смузи жасайын деп атпайбызбы? Смузи? Оода. Смузи ичип көрдүң беле сен? Жок. Ал дегенчи белиссимо белканто да. Кечке эле айта бербей, баштаңызчы. Баштайлы. Дүдүн. Жана Windows программаларда иштеп атканда дүдүн деп ката чыгат го. Ошол сен ката сыяктуу да, бияка адашып келип калгансың. Мен дүдүн эмесмин. Дүдүн болбосоң анда сен вундеркинд болосуң анда. Ооба. Вундеркинд. Могу биз жасай турган жер жемиштерде кандай витаминдер бар экенин билесиңби? Жок, кандай? Буларда дегенчи адамдын ден соолугуна пайдалуу жана ден соолукту чыңдоочу витаминдер бар.
Алар магний, кальций, калий, фосфор, натрий, темир жана башкалар. Мындайча айтканда А, С, Е, Б. А магний деген эмне? Ал эмнеге керек? Магний деген могу жүрөгүң согот го. Ошол жүрөктүн жакшы иштешине жана жүрөк ооруларын алдын алыш үчүн жана кан тамырларынын жакшы иштешине өбөлгө түзүп жардам берет. А кальцийчи? Кальций болсо могу колдоруң бар го. Башкача айтканда сөөктөрүңдүн күчтүү жана катуу болушуна жардам берет. Кальций. Ошондуктан могу жер жемиштерден көбүрөөк жесең, ден соолуктуу болосуң, баатыр болосуң. Эми түшүндүм. Анда баштайлыбы? Анда эмесе достор, биз баштадык. Мен дарбызды кесе берейин, сен болсо Нурболот алдыгы бананды арчый бер. Макулбу? Тети идиштер коесучу. Нурболот, сен смузинин каяктан пайда болгонун билесиңби? Италияда болуш керек? Туп-тура эмес. АКШда. Америка Кошмо Штаттарында 1930-жылдары смузини жасай башташкан. Түшүндүм. Сонун бекен? Мынакей биздин дарбыз дагы даяр болуп калды. Эми сен жүзүмдөрдү бирден кылып бөлө бер, мен болсо кибини кесе берейин. Макулбу? Макул. Вундеркинд, смузинин дагы кандай пайдалуу жактары бар? Бойду узартат болуш керек? Жок. Союз кошпойду. Союз деген бойду узартат да. Союз кошпойбуз, ал кымбат. Мына достор, кивини дагы туурап майдалап алдык. Жана эң акыркы штрих калды. Тармал байке жейим келе баштады. Жейсиң дагы, ичесиң дагы, азыр эң сонун болот да. Шилекең ага баштадыбы? Мынакей достор, баардыгы даяр болуп калды окшойт. Эми эң маанилүү жерине келдик. Эми ушул заманбап технологиялар менен жасалган блендер аралаштыргыч менен баардыгын аралаштырып алабыз. Кана? Дарбызды кошоюн. Оп. 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 Дарбыздын сөөктөрү менен кошо жей беребиз да. Да. Көбүрөөк витамин болот. Аз батпай калат. Же ичиңе дарбыз өсүп кетеби? Тармалбайке батпай калат. Мен өзүмдү окумуш ашпозчу элестетип кетип атам. Эң маанилүү жерине келдик. Мына азыр ушундай да. Азыр баардык апалар ушинтип оп-оңой эле жасап коюшат баардык нерсени. Илгери апаларыбызга кыйын болсо керек Илгери апаларыбыз монтип күчтүү болчу да колдору менен эле эзип койчу да. Азыр бизде мындай болуп ак жүч, ак колдой болуп жүрөбүз. Мына биздин смузи даяр болуп калды. Эми ичиш эле калды. Даяр болсоң куя берейин. Аябай даамдуу сезилип атат. Кана? Тармалбайке! Чочтасың го, эмне болуп кетти? Биздин достор дарбызда кандай витамин бар экенин билишеби? Же мага окшоп билбей жей беришеби?
Аны деген Дүдүнт билет да. Ой, Дүдүнт током Вундеркинд жана сары бала бар го? Ай, сенсиң да сары бала. Сен билесиң да. Барып сурамжылоо жүргүзүп келбейсиңби? Макул. Кел анда мондан ичип алалы. Сага деген күч кубат керек да. Кана? Даяр болсоң. Достор, аябай даамдуу экен. Жана пайдалуу экен. Анда мен достордон дарбыз жөнүндө суроо жооп жүргүзүп келейин. Алмада А витамини бар, а дарбыздачы? Дарбызда жок. Алмада А витамини бар, а дарбыздачы? Суу болуш керек. Эмнеге? Билбейм. Ну, наверное, А и Б. Почему? Ну, потому что он большой, а яблоко маленькое. В него вмещается А и Б. Алмада А витамини бар, а дарбыздачы? Билбейм. Алмада А болуп аткандан кийин дарбызда Д болот. А? Алмада А витамини болсо дарбызда кайсы витамин? Билбейм. Алмада А витамини болсо дарбызда кайсы витамин бар? Д витамини болуш керек. Эмнеге? Эми ал дарбыз болуп атпайбы, алмада А витамини деп атпайсыңбы? Б, по-моему. Почему так думаешь? Я не помню, правда. Ой, достор, кандайсыңар? Көбүз жайды дал ушул таттуу, суусундукту кандыруучу дарбыз үчүн күтөбүз Анткени бул жемиш жай мезгилинде гана өзүнүн даамына келип, сон болуп өсөт. Бүгүнкү күнгө чейин дарбыздын дамдуу экенин эле билсем, мынчалык кызыктуу экенин билген эмесмин. Достор, биз дарбыздын бир эле түрүн билебиз да, ошол эле түрүн жеп жүрөбүз. Бирок достор, дарбыздын 1200дөн ашык түрү бар экен да, элестеткиле. Ал эми достор, эң уникалдуу дарбыз денсука деп аталат. Анын уникалдуулугу бул кабыгы жашыл өңдө эмес, кара. Жана анын ичинде башка дарбыздардан салыштырмалуу дайнек аз. Достор, мен да бул дарбызды жеп көрөйүн десем, ал бир гана Япониядагы Хоккайдо аралында өсөт экен. Негизи достор, япондор абдан кыйын болушат. Анткени төр бурчтук дарбызды дал ушул калк өстүрүшөт. Бирок биз деле япондордон кем калышпайбыз. Анткени бизде деле дамдуу, таттуу дарбыздар өсөт. Нурболот, сага бүгүнкү көрсөтүү жактыбы? Ооба жакты, бирок бир нерсе жетишпей калды. Бир укмуштуудай нерсе кылып жиберсек болмок. Мага бир ой келди да азырчы. Айтайынбы? Кана айтып көрүңүзчү, таң калабы достор? Таң калмак түгүл жатып эле калышат да азырчы. Айтайынбы? Айтам. Мен муну дарбыз лайфхак деп атап койдум. Оо, аталыш эле жага баштады. Кызыктуу болот окшойт, Ооба да мен келтирем да дайыма. Мен дайыма келтирем. Алгач бизге дарбыз керек, андан тышкары мындай өтөлкө керек. Жана бизге мондай заманбап технологиялык аралаштыргыч, блендер. Жана бычак керек. Сарма байке, булардын баары менен биз эмне кылабыз? Азыр бардыгын өз көзүң менен көрөсүң. Мынакей биздин блендер аралаштыргыч алабыз дагы, ошого ченеп алабыз. Көрдүңбү? Муну деген заманбап циркуль деп коет. Оп. Мына. Шилдиби? Ооба. Шилди. Жана ушуну бычагыбыз менен кесип алабыз. О, сонун болуп калды. Муну сен жей бер. Жана биздин блендерибиз батат окшойт эми. Батпай калды достор. Бир аз чоңойтуп алыш керек. Оп, тип чоңойтобуз. Таттуу экен? Ооба. Муну деген биз талаадан алып келгенбиз да. Баштай берели? Ооба. Коркпой элесиңби? Жок. Анда кет.
байке, бүгін дарбыздың шіресіне тоят оқшайм, Өлі тоясың да. Негізіч, мен Нобель сыйлығын алышым керек та. Мұндай алтчылышты ешкім ойлап тапқан емес. Оланталычы? Оланталы. Мұндан кейін біз бөтелкөні кесіп аламыз. Мынакей бычағыбыз. Қармай қойыңыз ба? Мынакей біздің бөтелкөбіз та даяр. Жана орнаштырабыз, жайгаштырабыз. Буга біз эми мындай жакшынакай көрүнсүн деп көз тартып коюп ойлоо. Макул, мен маркерди алайын. Кана? Ай, баракелде. Каш. Мынакей достор, Нурболотко окшошуп калды. Көзөнөк тартсаң мага окшошуп калат. О, эми мага окшоп калды. Эми даяр болсок, куя берейинби? Ооба. Стакандарды бере бер. Кана? Жактыбы? Ооба. Жақсы ғана ішіп көрөлі. Эч кошулмасы жоқ, пайдалуу дарбыз фреши. Достор, абдан даамдуу экен. Даамдуу жана пайдалуу. Достор, зыяндуу суусундуктарды ичкенден көрө, биздин лайфхакты колдонуп дарбыз ширесин ичкиле. Ошондуктан көбүрөөк фреш ичкиле.